Бүгүнкү чыгарылышта ушул Ош базардын тегерегинде Кулиева, Ырыскулова, Пушкина көчөсүндөгү бардактарды көргөзүп бермекчибиз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Сиздер менен мен Азаке, Эл Уксун YouTube каналы. Жана ошондой эле бул милиция кызматкерлеринин канчалык таасири бар экенин Ош базардын тегерегинде ачык айкын көргөзүп бермекчибиз. Рыскуловадан Павлова көчөсү менен чүй тарапты көздөй өйдө чыгып баратабыз. А дегенде эле спирт ичимдигин ичип отурушат. Байкелер, жолдун ортосунда отуруп алыпсыңар. Жок эми могу тура эмес да, жигиттер. Жок болду да. Эми кайра эми атайын силер үчүн келе берем да. Жок эми айтып атканда, замечание кылып атканда жөн эле мындай туруп кеткиле жигиттер. Мага тил албасаңар билесиңер, каяка алып кетем. Жакшы таанышканбыз. Турула эми. Мусорду ала кеткиле. Мусорду ала кеткиле. Антип ыргытканыңар туура эмес. Алгыла. Кандай мусор? Мусор ошол. Алгыла. Туура эмес ал. Алгыла мусорду. Тамакты жолдун ортосунда ичесиң, байке. Мына карагылачы, могу жаш балдар, ата-энелер балдары менен жүрөт бул көчөдө. Жолдун ортосунда отуруп алып спирт ичкен туура эмес да эми. Особенно мектептин тегерегине вообще отурбагылачы жигиттер, Спирт вообще алып келбегиле бияка. Чуу дегенде эле ушул Павлова көчөсүндө мектептин оозунан өзүңүздөр көргөндөй эле ушул спирт ичимдигин ичип алып отурган адамдарды бияктан кеткиле деп жөн эле сөз менен айтып түшүндүргөнгө аракет жасадык. Азыр кайра келип текшеребиз эми бул жерде канчалык деңгээлде бул адамдар түшүндү, түшүнгөн жок. Bir kızdı motoraygan jigitler. Oy bayka. Tur. Tur baykesi. Жолдун ортосуна жатып алыпсың. Мусоруңду ала кет дейин. Ала кет, мусоруңду ала кет. Жок. Всё? О, мына. Мына ушуну, мына. Мусорду мусорго. Мусорду мусорго ыргытып. Ал жол жайка самыйлан жатпа байкеси, Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк, Мусорду ыргытмай жок. Всё. Ушул Ош базардын тегереги ушу Ленин район администрациясынын эң мындай коррупцияны схеманын, ушу коррупцияны бутап алган жерлердин бири ушул Ош базар. Ош базардан баягы жашырбай эле ачыгын айтыш керек. Ош базарда иштеген бардык кызматкерлер, Ленин район администрациясы бардыгы ушул жерден жан багышат. Себеби бул жерде мыйзамсыз иш-чараларды кылып жаткан жарандар абдан көп. Анын баары эч качан жөндөн эле чыгып алып мындай иш-чараларды кыла албайт. Мисалы ала кетсек, стихийный торговля же болбосо ошол эле мектептин жанындагы магазин мыйзамсыз. Ушунун баары мындай өздөрүнөн өздөрү эч качан уюштура алмак эмес да. Өздөрүнөн өздөрү эч качан уюштуруп, өздөрүнөн өздөрү эч качан мындай иштеп кете алмак эмес. Мунун баарына ошол Ленин районунун администрациясы көмөк көргөзүп, кандайдыр бир деңгээлде ошолордун чай ичип коюңуз ака деп берген акчасын алып алып, Ош базардын кейпин ушул деңгээлге алып келип коюшкан. Кыргызстанда бизге ушу бир гана мыйзам жетишпей турат да. Ушу мекенибизди сактап калыш үчүн, ушул эки доско жардам бериш үчүн ушу 90 депутат бир 3 эле мыйзамды кабыл алып берип койсо, уголовный кодекстен изменения киргизип, өзгөртүү киргизип, бул взятка берген адамды 3 жылдан 6 жылга эркинен ажыратуу, жана ошондой эле взятка алган адамды 6 жылдан 12 жылга эркинен ажыратуу, коррупционный схеманы түзгөн адамдарды 12 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылган мыйзамды кабыл алып берип койсо, ушул 90 депутатты чын
тим эле легендага айлантат элек го, легендага. Бирок тилекке каршы билесиздер, бул депутаттар, бул чакырылыштын депутаттары да, мунун алдындагы чакырылыштын депутаттары дагы мындай мыйзам кабыл алып бербейт. Себеби взятканы ала турган ошолор, взятка бере турган ошолор, коррупционный схеманы мындай жүргүзүп жаткан ошолор да. Ошол мыйзам кабыл алынса, ушу Ош базардын тегереги дагы таптаза болмок да. Себеби ушу Ош базар бул Ленин районунун администрациясында иштеген бардык чиновниктер ушул Ош базар аркылуу жамбагып калды да. Муну ачык айтышыбыз керек туугандар. Ош базардын тегерегиндеги могу малдай болуп биз жайылып кетип атпайбызбы? Көрүнгөн нерсени иштетип, мыйзамсыз, патентсиз, патенти бары деле, патенти жогу деле ушул жерде жамбагып жүрөбүз. Жолдун ортосун жеке менчик стоянка кылып алганбыз. Анын баарына Ленин району эмне көрбөй коебу? Көз сокурбу? Көз сокур эмес, көрөт. Бирок акчаны алат. Ошон үчүн порядок келиш үчүн бир гана мыйзамды кабыл алып берип коюш керек. Ушул 90 депутат. Сиздер менен мен Азаке, Эл Уксон YouTube каналы.